Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Жаңы ыкмаларды жана технологияларды колдонуңуз. Биздин динамикалуу өнүккөн дүйнөбүздө баардыгы дайыма өзгөрүп турат. Жалгыз эле техникалык адистер эмес, ар бир жумушчу убакыт менен жарышып, өзүнүн кесиптик чөйрөсүнө тиешелүү заманбап иштин абалы менен таанышып туруусу керек. Кеңсе менеджери Дарлен бизнес администрация боюнча интернет макалаларды көп окуйт. Ал кеңсе жабдыктарынын көргөзмөлөрүнө да тез-тезден барып турат. Жыйынтыгында анын компаниясы биринчилерден болуп жаңы компьютердик базаны орноштурду. Ал эми компанияда бир катар бөлүмдөрдү бирдиктүү жана менеджерлердин бир бөлүгүн кыскартуу чечими кабыл алынганда, Дарленди жумуштан кетирүү темасы козголгон да жок. Милдеттериңизди кеңейтиңиз. Сатуу координаторлорунун бири Кевин товарды сатып, аны алуучуга жеткирип берүүгө чейинки ишке жооптуу. Эгер товарды сатып алгандан кийин алуучуда кандайдыр бир көйгөй жаралса, анда ал кардарды тейлөө борборуна кайрылуусу керек. Бирок кардарларды тейлөө борборунун кызматкерлери баары бир керектүү маалымат үчүн Кевинге кайрылышчу. Кевин бул кызматтарды бириктирген системаны иштеп чыкты. Мындай чечим алардын жумушун көбөйткөнү менен компания үчүн алардын милдетин маанилүү орунга чыкты. Жумушчуларды кыскартуу боюнча маселе көтөрүлгөндө Кевиндин талапкерлиги тууралуу сөз да болгон жок. Сизди байкай тургандай кылыңыз. Көптөгөн мыкты кызматкерлер өзүнүн жетекчисинен башка эч кимге белгилүү эмес. Атактуу болуунун бир топ жолдору бар. Мисалы, биринчи, жыйындарда сөз сүйлөңүз, өз пикириңизди айтуудан тартынбаңыз. Экинчи, профсоюздардын же башка кесиптик уюмдардын иштерине активдүү катышыңыз. Алардын ишмердүүлүгү боюнча жетекчиликке маалымат бериңиз. Үчүнчү, кагаз же интернет басылмалары үчүн макала жазыңыз. Төртүнчү, компаниянын ар түрдүү сунуштар системасын жакшы ойлонуп, аныкталган идеяларыңызды киргизиңиз. Позитивдүү болуңуз. Ширли өзү иштеген уюмда кыскартуулар пландалып жатканын укканда абдан терс маанайда кабыл алды. Ширли өзүн сөзсүз жумуштан чыгарышат деп ойлоду. Мындай негативдүү ой жүгүртүү анын жумушуна дагы, жалпы компанияга дагы кесепетин тийгизди. Ал милдеттерин начар аткарып, көп ката кетире баштады. Жетекчиликтин баардык сунуштарына сын пикирлерин билдирди. Мындайча айтканда, жумуштан чыгарышат дегенди күтө берип, оюндан чыгып кетти. Анын кесиптеши Вики ага караганда позитивдүү болчу. Ал ойлоду: мен жакшы жумушчумун, ошондуктан мени кыскартышпайт болуш керек. Андан соң ал ишин мурдагыдан да мыкты аткарып, кандай гана кошумча иштер болбосун дароо макул болуп жатты. Ал болгон күчүн жумшап, иштегенди уланта берди. Компанияда кыскартуу мезгили башталган учурда жетекчилик кайсы кызматкерди калтыруу керектигин ойлонуп кыйналган жок. Ийкемдүү болуңуз. Эллиот 2 жыл бою дүкөндүн башкы жетекчиси болуп иштейт. Ал бул тууралуу башкаларга сыймыктануу менен айтаар эле. Тилекке каршы, экономикалык кырдаалга байланыштуу анын компаниясы дүкөндү жапканга мажбур болду. Эллиотко башка дүкөндүн жетекчисинин жардамчысы болуу сунушталды. Мен кызматтан төмөн түшүп калууга кантип жол берем деп ойлонду Эллиот. Мен досторума бул тууралуу кантип айтам? Балким мен менеджерлик кызматты башка компаниядан издеп көрөм. Экономикада кризис болуп жатканын түшүнгөн Эллиот азыр жаңы жумуш издөө ылайыксыз деп чечти. Ал карьералык өсүш боюнча маселени компаниянын жетекчилиги менен талкуулады. Анын баалуу кызматкер экендигине жана экономикалык кырдаал турукташаар замат кызматтан көтөрүлө тургандыгына ынандырышты. Жаңы кызмат орду анчейин кадыр бартуу жана жогорку айлык маянануу болбосо дагы, жумушсуз калуу же башка компанияга кирип баарын нөлдөн баштоого караганда жакшы чечим болду. Эгер жумушту алмаштыруу зарыл болсо, ага даяр болуңуз. Айрым учурда жумуштагы кыскартуулардын алдын алууга мүмкүн болбогон жагдайлар кездешет. Ошондуктан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө дайым даяр болушубуз керек. Резюмеңизди даярдап, дайыма жаңылап туруңуз. Пайдалуу кызматтык байланыштарды кеңейтип, аларды колдонуңуз. Албетте, жумуш издөөнүн эң натыйжалуу жолу болгон социалдык байланыштар тармагын дагы унутпаңыз. Ошол эле учурда бул жол эки тараптуу экендигин унутпаңыз. Бул жолду түзүү үчүн башкаларга жардам бериш керек же
көмөктөшүп иш алып баруу керек. Жумуштан чыгаруу бул акыркы алаамат күн эмес. Көпчүлүк жумуштан чыгарылган адамдар мурдагы жумушунан дагы мыкты жумуш таап алышат. Сизди жумуштан чыгарып салышкандыгы үчүн дос тааныштарыңыздан уялбаңыз. Ал эми сиздин жумушка калтырып досторуңузду чыгарган учурда дагы өзүңүздү күнөөлүү сезбеңиз. Биз белгилүү бир кыйынчылыктарга туруштук берип, көнүшүбүз керек, бирок жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Мартин Лютер Кинг, кичүүсү. Аман калуу синдромун кантип жеңсе болот? Жумуштагы кыскартууларга туш болбой калган адамдар психологдор атаган аман калуу синдрому деген абал менен жабыркашат. Бир жагынан алар жеңилденүү сезиминде болушса, бир жагынан муңайым тартып, жумуштан чыгып калган досторунун алдында өздөрүн күнөөлүү сезишет. Алардын компанияга болгон ишеними жоголуп, эми аларды дагы жумуштан чыгарат деген коркуу сезими пайда болот. Андан тышкары, аман калган кызматкерлер жумуштан чыгарылгандардын милдеттерин өз ара бөлүшүүгө мажбур болушат. Бул дагы кошумча стресске алып келет. Адамдар жакшы иштеп, уюмга пайда алып келүүсү үчүн аларга ички дүйнөнүн тынчтыгы жана келечекке болгон үмүтүн жаратууга жардам берүү зарыл. Эгер сиз массалык түрдө жумуштан чыгаруу процесси жүрүп жатканда иш ордуңузду сактап кала алган болсоңуз, өзүңүздүн ой толгоолоруңузду, жашоого болгон позитивдүү көз карашыңызды көзөмөлгө алып, жумуштагы милдеттериңизге көңүл бурууну үйрөнүшүңүз керек. Бул нерсе иш жөндөмүңүздү жакшыртып, эмгек өндүрүмдүүлүгүңүздү жогорулатып жана натыйжалуу иш алып барууга шарт түзөт дагы, мурдагыдан дагы мыкты, күчтүү болууга жеткирет. Аман калуу синдромун жеңүү үчүн керек болгон бир катар сунуштар төмөндө берилет. Стрессти азайтууга жана позитивдүү ой топтоого шарт түзгөн 10 эреже. Биринчи, сүйлөңүз, сүйлөңүз, сүйлөңүз. Эмоцияларыңызды жашырбаңыз. Ой пикирлериңизди жакын адамыңыз, кесиптешиңиз же кызматкерлерге жардам берүүчү кеңешиңиз менен бөлүшүңүз. Баардыгы угумдуу болгонун каалайт. Бир гана жасабаш керек болгон жалгыз нерсе бул арыздануу же даттануу. Андан тышкары бизди жетекчилик ушунча көп кишини иштен чыгарып, кандай гана ташбоордук кылганы тууралуу же жумуштан чыгарылган кызматкерлерсиз иштөө оор экендиги жөнүндө баарлашууга тартууга аракет кылышы мүмкүн. Мындай сөздөр кризис учурунда көп эле айтылат, бирок сиз аларга аралашуудан алыс болуңуз. Кесиптештерибиздин негативдүү эмоциялары ансыз деле чыңалган кырдаалга кошулташыл болуп, бизди басыңкы маанайга алып келет. Экинчи, күндөлүк ачыңыз. Ага сезимдериңизди, ойлоруңузду, кабатыр кылган нерселериңизди жазыңыз. Бул тынчсыздануудан арылууга жардам берет. Үчүнчү, мурдагы жашоо образыңызга кайтыңыз. Машыгуу залына кайра барып баштаңыз. Кызыгууларыңызды эстеңиз. Күнүмдүк иштериңиз менен алектениңиз. Бул сизге ички тынчтыкты сактоого жардам берип, туруктуулук менен коопсуздук сезимдерин жаратат. Төртүнчү, ийгиликтериңизди эсепке алыңыз жана жакшы нерсени гана ойлонуңуз. Сизди кабатыр кылган нерселер бар болсо же коркуу сезимдери жаралган кыйын учурлар болсо, досторуңуздун колдоосуна кайрылыңыз. Бешинчи, ден соолугуңузга кам көрүңүз. Туура тамактаныңыз, спорт менен машыгыңыз, жакшы уктап эс алыңыз, жакшы көргөн музыкаңызды угуңуз, жаккан нерселерди алып өзүңүздү кубантып туруңуз жана көбүрөөк күлүңүз. Алтынчы, өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды эстеңиз. Кыйын учурларда мурда сизге жардам берген мүнөзүңүздүн өзгөчөлүктөрүн талдап чыгып жазыңыз. Жетинчи, позитивдүү адамдар менен баарлашыңыз. Ушактардан качыңыз. Кыйын учурда туш болгон кесиптештериңизге колдоо көрсөтүңүз. Кооперативдик иш-чараларды, жамааттык түштөнүүлөрдү, эс алуу күндөрүн уюштуруу үчүн моралдык колдоо комитетин түзүү мүмкүнчүлүгүн ойлоп табыңыз. Сегизинчи, өзгөртүүгө мүмкүн болбогон нерсе менен алпурушпаңыз. Өткөндү эстеп кайгырбаңыз. Андан көрө келечекти ойлонуңуз, активдүү болуңуз. Күтүүсүздүктөргө даяр болуу үчүн резюмеңизди жаңыртыңыз, дагы башка иш аракеттерди жасаңыз. Тогузунчу, эсиңизде болсун, жумуштан чыгаруу сиздин күнөөңүздөн улам болгон жок. Сиздин сезимдериңиз дагы табигый жана түшүнүктүү көрүнүш. Ийгиликсиздик үчүн капаланбаңыз. Күч топтоп алдыга кадам шилтеңиз. Жоготуу жана өкүнүү сезимдери убакыт менен өтүп кетет. 10. Мурдагы кесиптештериңиз менен байланышта болуңуз. Аларга сиздин жардамыңыз керекпи сурап көрүңүз. Мүнөздөмө түзүү, жумуш боюнча жарыя берүү жана башка.
Иш жөндөмдүүлүктөрүңүздү бир калыпта жакшы сактап калууга жардам берген 7 эреже. Биринчи, эгер сиздин жолуңуз болуп, ийгилик жылмайса, аны максималдуу түрдө колдонуңуз. Энтузиазм менен эмгектенүүгө аракет кылыңыз. Экинчи, иштердин маанилүүлүгүнө жараша аткарыңыз. Үчүнчү, өзүңүздүн артыкчылыктарыңызды аныктаңыз. Өздүк мотивацияңыздын деңгээлин дайыма жогорулатып туруңуз. Чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүңүздү өнүктүрүңүз жана жетишкен ийгиликтериңиз менен гана чектелип калбаңыз. Төртүнчү, ишти эртеңкиге калтырбаңыз. Буга чейин улам жылдырып келген керектүү телефон чалууларды аткарыңыз, керектүү каттарды жөнөтүңүз. Бешинчи, аткарышыңыз керек болгон маанилүү иштердин тизмесин түзүп, аларды аткарган сайын анын ордуна башкасын жазып, тизмени кеңейтип туруңуз. Ийгиликтер шыктандырат, унутпаңыз. Мындан тышкары, биз жумуш менен алектенип жатканда тынчсызданууга да убакыт болбойт. Алтынчы, эң чоң жана күнүмдүк максаттарыңызды аныктап, аларга жетүү үчүн кадам жасаңыз. Жетинчи, командаңыздын мүчөлөрү менен тыгыз кызматташыңыз. Жеке жашообуздагы көйгөйлөрдү кантип жөнгө салабыз? Эң кыйын кырдаалдар жана эң олуттуу көйгөйлөр албетте жумушта болбойт. Келиңиз, жеке жашообуздагы чыр-чатактарды кантип жөнгө салып, үй бүлө мүчөлөрүбүздүн жана досторубуздун эки ача пикирлеринен кантип чечебиз карап көрөлү. Ата эне менен балдардын ортосундагы түшүнбөстүктөр. Елена менен анын уулу Дэвид бири-бирине абдан жакын болушчу. Бирок Дэвид өткөл куракка келгенден баштап баары өзгөрдү. Алардын мамилеси начарлап, ортолорунда чыңалуу пайда болду. Апасы уулун же жакшы окубай, же үйгө жардам бербей калганын айтып урушат. Дэвиддин ата-энеси ал 4 жашка чыкканда ажырашып кетишкен. Атасы алардын 1000 чакырым алыстыкта Техаста жашайт. Алар көп жылдар бою сүйлөшкөн эмес, бирок 5 жыл мурда Дэвид 10 жашка чыкканда атасы аны менен мамилесин жакшыртууну каалады. Ошондон тартып Дэвид жыл сайын бир нече жума атасы жана анын жаңы үй бүлөсү менен чогуу болот. Апасы менен урушуп жаткан учурда Дэвид атасынын өтө эле талапты катуу коюп, апасынын бекем кармай бере тургандыгын, андан көрө атасы менен жашаган жакшы экендигин билдирди. Ошентип бир жолу Дэвид атасы экөө баарын чечишкени жана окуу жылынын аягына чейин атасы менен жашай тургандыгын айтты. Бул Елена үчүн чоң сокку болду. Ал уулун көндүрүүгө аракет кылды. Апасы чиркөө башчысына, адвокатка, психотерапевтке, досторуна кайрылып Дэвид менен сүйлөшүп көрүүнү өтүндү. Бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Адвокат менин колумдан келе турган жалгыз нерсе уулуңуздун көчүп кетүүсүнө бөгөт койгон официалдуу баш тартуу жазып бере алам, бирок анын атасы каршы арыз жазышы мүмкүн деди. Мындай учурда карай турган башка жагдайлар жок болсо, сот баланын каалоосун карайт. Уулу кеткенде Елена өксүп кала берди. Ал эмне үчүн мындай болуп кетти жана кайсы жерден ката кетирдим деп дайыма ойлонууга өттү. Балким ал чындыгында эле талапты өтө катуу койгон чыгар, бирок ал уулуна жакшылык эле каалабады беле. Психотерапевттин жардамы менен Елена жакшы эне болууга аракет кылгандыгын мойнуна алды. Ошондой эле ал Дэвиддин ага карата айткандары чындыгында эле өспүрүм курактагы кабатырлануулары экендигин түшүндү. Ушундай жооп менен ал өзүн начар энемин деген сезимдеринен арылып, өзүн күнөөлүү сезгенди токтотту. Елена жалгыздыкты жеңүү үчүн аэробика менен машыга баштады. Бул көнүгүү ага стресстен арылууга жана жашоосун кызыктуу кылууга жардам берди. Ал уулу менен телефон жана скайп аркылуу тез-тезден сүйлөшүп турду. Убакыт өткөн сайын алардын сүйлөшүүлөрү жылуунукка бурулуп, Дэвид апасын сагынганын билдирди жана каникулда бара тургандыгын айтты. Дэвид Техаска келгенден бери 2 жыл өттү. Ал мектепти аяктап жогорку окуу жайына тапшырганга даярданып жатат. Апасы дагы деле аны сагынып жатат. Бирок ал Дэвид баары бир 2 жыл мурда болбосо дагы азыр ата-энесинин үйүнөн кетмек экендигин түшүнөт. Уулу дайыма телефон менен байланышып турат. Мүмкүнчүлүгү болсо келип жолугушуп турат. Экөө тең бул жолугушууларды чыдамсыздык менен күтүшөт. Ал эми Дэвид чоңоюп эс тарткандан баштап мурдагы жылуу мамилелери калыбына келди. Достор менен болгон түшүнбөстүктөр. Кэтрин менен Эллен магистратурада чогуу окушат жана жакшы мамиледе болушчу. Кэтрин окуу жайдан алыс жашагандыктан Эллен ага бөлмө ижарага алып, чогуу жашоону сунуштады. Эллен үчүн бөлмөнүн чыгымын төлөө да жеңил болмок. Кэтрин макул болду. Көп өтпөй Эллен курбусунун үй шартынын тың эмес экендигин байкады.
ал тазалыкка жана тартипке көнгөн эмес. Ал эми Кэтрин болсо буюмдарын ар кайсы жерге таштап, ичкен идиштерин дагы жуубай таштап коет. Эллен Кэтрин менен сүйлөшкөндү жактырса дагы жана ижара акысын чогуу төлөшүп жатканы менен Кэтринин жүрүм-турумун өзүмчүлдүк деп баалады. Бир күнү ал чыдабай кетип Кэтринди жалкоо жана илээнди деп айтты. Кэтрин алгач таарыңыз келди, бирок ал мамилелердин психологиясында окуп жаткандыктан тайм-аут алып, кырдаалды оңолуп кетүүнү чечти. Алгач ал кырдаалды белгилүү бир жашоо образына көнүп калган жана Кэтриндин келиши менен аны өзгөртүүгө мажбур болгон Элленин көз карашы менен карап көрдү. Ал Кэтриндин таарынткысы келген эмес, болгону анын жүрүм-турумуна сын айтты. Кэтрин курбусунун тазалыкты экөө үчүн тең бирдей сактап жаткандыгын мурда ойлобогонун мойнуна алып, эми мындан ары тыкан болууга өзүнө сөз берди. Ал Элленден кечирим сурап, жагымдуу кошуна болуш үчүн эмне кылыш керек экендигин сурады. Сын пикирге жай жана конструктивдүү мамиле кылуунун натыйжасында Кэтрин кырдаалды оңдоп, курбусу менен болгон мамилесин сактап калды. Жоголгон тең салмактуулукту кантип кайтарып алса болот? Жумушта жана жеке жашоодо баштан өткөн абдан жагымсыз окуялар жана көңүл калуулар биздин моралдык духубузду бузуп өтүп, өздүк баабызга катуу сокку урушу мүмкүн. Биз мындай көйгөйлөрдү жөнгө салып, депрессиядан чыгып кетүүгө жардам берген жетиштүү деңгээлдеги ички күчүбүз бар. Кырдаалды оңдоо үчүн гана эмес, биздин энергиябызды соруп алган керексиз кабатырланууларды дагы жок кылууга болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек. Эгер өз убагында туура чечимдерди кабыл албаса, психологиялык абалдын начарлашына алып келет. Адам өкүнүп, көп нерсени жоготуп баштайт. Анан ал өзүн өтө бактысыз сезгенге өтөт. Мисал катары, программалык камсыздоолорду сатуу боюнча ийгиликтүү менеджер Ронду алып көрөлү. Акыркы бир нече жылдар бою анын эң ири кардары, анын 30% киришесин түзгөн Lincoln Manufacturing компаниясы болчу. Рон бир аз убакыт мурда ал компания Толедо шаарындагы заводун жаап, аны Хьюстонго көчүрүп, 2 ишкананын ишмердүүлүгүн бириктире тургандыгын укту. Бир нече жума бою Рон ири кардарын жоготуп алам деп кабатырлануу менен ындыны өчүп жүрдү. Мындай катуу соккудан качандыр бир кезде туруп кете алам деп ойлобойм, деди Рон өкүнүп. Рондун жетекчиси анын көңүлүн көтөрүүгө аракет кылып, башка ири балыктарды кармап келүүсүн сунуштады. Жетекчиси ага бир топ сунуштарды киргизди, бирок баарынан жыйынтык болгон жок. Рон жаңы кардарларды табууга аракет кылды, бирок анын презентациясы кызыксыз болуп, анын өзүнө болгон ишенимсиздиги потенциалдуу буйртмачыларга билинип турду. Натыйжада ал бир дагы келишим түзө алган жок. Бул ийгиликсиздиктер Ронду бир отоло басынтып, өз күчүнө болгон ишенимин жоготту. Ал терең депрессияга кирип кетти. Эми компаниядан кетип, жөнөкөй эле жумуш караштырууну олуттуу ойлонуп баштады. Бирок Рон ийгиликтүү менеджер болууга көп убакыттан бери аракет кылып келе жаткандыктан, жылдар бою жумшаган күчүн текке кетиргиси келген жок. Жетекчисинин жардамы менен ал кыйынчылыктарды жеңип чыгуу жолдорун тапты. Рон ири кардарды жоготуу анын кесиптик деңгээлинде эч кандай тиешеси жок экендигин түшүндү. Сатуу боюнча ийгиликтүү менеджер бойдон калууга анын дагы деле керектүү сапаттары жана жөндөмдөрү бар болчу. Болгону ал өзүнө болгон мамилесин өзгөртүп, ишине жаңы күч менен киришүүсү зарыл эле. Жетүүгө мүмкүн болгон реалдуу максаттарды коюңуз. Өзүнө болгон мурдагы ишенимди кайтарып алуунун бирден бир жолу ийгиликтүү сатуу иштерин жүргүзүү болчу. Рон алдына жаңы максаттарды коюп, анын жетекчиси менен талкуулады. Арт менен жарым жылдын ичинде кардарлар базамды толугу менен жаңылайын деп жатам. Эң сонун Рон, аны кантип ишке ашырайын деп жатасың? Мен максатыма жеткенче иштей берем жана иштей берем. Сен чечкиндүү кадам таштайын деп турганыңа абдан кубанычтамын, бирок кел, алгач рынок тизилдеп көрүп, реалдуу максаттарды коелу. Кыска мөөнөттүн ичинде чоң жыйынтыкка жетүүгө жасаган аракеттер адатта оңунан чыкпай калат. Сен үчүн азыр татаал, бирок жетүүгө мүмкүн болгон максаттарды коюп, ага акырындык менен аракет кылганың оң болот. Арт туура айтты. Өз күчүңө болгон ишенимди кайтарып алуу үчүн жаңы ийгиликтерди жаратуу керек. Асмандагы максаттарды алып алуу азыр ал үчүн эмес. Биз алдыбызга аралыктуу жана реалдуу максаттарды коюп, ага акырындык менен кадам артынан кадам таштап жылып отурсак, ар бир кадам сайын жеке баабызды жаңы деңгээлге көтөрөбүз. Өз күчүбүзгө болгон ишеним жаңы кадам таштоого түрткү берет.
ийгилик ийгиликти жаратат. Арттын кеңеши менен иш алып барган Рон бир нече айдын ичинде Lincoln Manufacturing компаниясынын ордуна башка кардарды гана таппастан бизнестин кирешелүүлүгүн дагы арттырды. Ийгиликтериңизди эстеңиз. Жагымсыз окуялар жана ийгиликсиздиктер жумушта эле боло бербейт. Биз аларга күнүмдүк турмушта дагы туш болобуз. Мишель кабылган стресстин себеби анын турмушка чыгуусу болду. Күйөөсүнүн дайымкы кыйкымдары жана жемелери энергия алуу, өзүнө ишенген айымды, коркок, ындыны өчкөн аялга айландырды. Мишель коллежди аяктаар замат турмушка чыккан. Кыз мугалим болууну каалаган, бирок анын күйөөсү банкта иштөөгө көндүрдү. Ал өзүн энергияга толгон чыгармачыл адам катары эсептечү, бирок Мишелдин күйөөсү олуттуу кызмат орундарына ал ылайыксыз экендигин айта берди. Күйөөсү кандай гана учур болбосун аны жемелей берүү менен өзүнүн куру баасын көтөрө берчү. 3 жылдан кийин Мишель ажырашууга арыз берип, жашоосун кайра баштан курууну чечти. Ал өткөндөрдү талкуулап отуруп, эң бактылуу күндөрү коллеждеги билим алган күндөрү болгондугун эстеди. Мишель билимин улантууну чечип, жергиликтүү коллежге тапшырды. Коомдук жашоого катышуу, изилдөө, ишмердүүлүгү менен алек болуу жана жогорку жетишкендиктерди ага аброй алып келди. Өзүнүн ийгиликтерине шыктанган Мишель жогорку окуу жайына магистратурага тапшырды. Ал жерден өзүн өтө жакшы деңгээлде көргөзгөндүктөн окууну аяктаган соң ошол эле факультетте жумушка кирүү сунушу түштү. Өткөн ийгиликтерин эстеп, аны кайталоого чечкиндүү киришкен Мишель толук кандуу жашоого кайтууга күч топтой алды. Күчтүү мүнөзгө ээ адам гана кыйынчылыктардан өзгөчө жагымдуулукту таба алат. Анткени ал кыйынчылыктар менен болгон күрөштө өзүнүн ички потенциалын ишке ашыра алат. Шарль де Голль. Кайгырууну кантип жөнгө салабыз? Кайгы, муң басып, көңүлүңүз чөгүп турганда ал сезимдерге сизди толугу менен ээлеп алуусуна жол бербеңиз. Жаркыраган күн дагы деле бар экендигин, ал болгону булуттарга кирип кеткендигин унутпаңыз. Балким үмүттүн шооласы башкалардын көрө албастыгынан же сиздин ашыкча эле этият мамилеңизден өтө албайт. Ички дүйнөңүздө тең салмактуулукту кайра калыбына келтирүү үчүн сиз максатыңызды так аныктап, ага жетүүгө умтулушуңуз керек. Бул нерсе көйгөйлөрдү жана кыйынчылыктарды жеңүүгө, бозомук жашоону жаркыраган жашоого айлантууга жол ачат. Адам баласынын эң чоң трагедиясынын бири жашоону ананкыга калтыра берүүсү. Биз өзүбүздүн терезебиздин түбүндө өскөн розаларга суктануунун ордуна горизонттун ары жагындагы розалардан турган кандайдыр бир сыйкырдуу бакча жөнүндө кыялданабыз. Дейл Карнеги. Резюме. Биз кандай гана ийгиликтүү адам болсок дагы убакыттын өтүшү менен кыйынчылыктарга баары бир туш болобуз. Көңүл калуулар же жагымсыз окуялар менен күрөшүү жөндөмдүүлүгүбүздөн биздин жумушубуз же карьерабыз эле эмес, психологиялык абалыбыз дагы көз каранды болот. Биз адамдарды өзгөртө албайбыз, бирок сын пикирди конструктивдүү колдонууну үйрөнө алабыз. Ал үчүн сын пикирди өзүн өзү жок кылуу үчүн эмес, өзүн өзү таанып билүү ыкмасы катары кабыл алышыбыз керек. Эгер сиздин жетекчиңизден жолуңуз болбой калса, башка адамдардын жүрүм-турумун өзгөртө албай турганыңызды унутпаңыз. Бирок алардын мамилесине карата жеке реакциябызды өзгөртө алабыз. Бул учурда эң жакшы жол болгон күч-аракетти өзгөртө ала турган нерселерге жумшоо керек. Адамдардын ортосундагы пикир келишпестиктерден качып кутулууга болбойт. Мындай кырдаалда биздин жүрүм-турумубуздан кийинки өз ара мамилебиз көз каранды болот. Жумуштан айрылуу ар бир адам үчүн олуттуу көйгөй болсо керек. Эгер биз баалуу кызматкерге тиешелүү болгон иш-аракеттерди жасап, зарыл чараларды алдын ала көрө турган болсок, жумуш ордубузду сактап калуу мүмкүнчүлүгүн жогорулата алабыз. Жумуштагы кыскартууларга туш болбой калган адамдар психологдор атаган аман калуу синдрому деген абал менен жабыркашат. Бирок бир жагынан алар жеңилденүү сезиминде болушса, бир жагынан моңайым тартып, жумуштан чыгып калган досторунун алдында өздөрүн күнөөлүү сезишет. Биз эгер ушул бөлүмдө сунушталган кеңештерди жана эрежелерди сактасак, мындай эмоционалдык көйгөйлөр менен күрөшө алабыз. Жеке жашообузда дагы сын пикирге кабылабыз. Бул жерде иш чөйрөсүндө сыяктуу эле жай мамилени сактап, сын пикирден пайда алууга аракет кылуу керек. Сизди эмес, сиздин кылган ишиңизди сындап жатышканын унутпаңыз. Жумушта жана жеке жашоодо баштан өткөн абдан жагымсыз окуялар жана көңүл калуулар биздин моралдык духубузду бузуп өтүп, өздүк баабызга катуу сокку урушу мүмкүн.
Биз мындай көйгөйлөрдү жөнгө салып, депрессиядан чыгып кетүүгө жардам берген жетиштүү деңгээлдеги ички күчүбүз бар. Кырдаалды оңдоо үчүн гана эмес, биздин энергиябызды тосуп алган керексиз кабатырланууларды дагы жок кылууга болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек. Тиркеме Dale Carnegie Training компаниясы жөнүндө. 1912-жылы негизделген бүгүнкү күндөгү Dale Carnegie Training компаниясы дүйнөнүн булум бурчунда бөлүкчөлөрү бар ири тренинг компаниясы болуп саналат. Dale Carnegie Training компаниясы кызмат адамдарына кесиптик жөндөмдөрүн жакшыртып, ишмердүүлүгүндө кыйла ийгиликтерге жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Dale Carnegie'нин окутуу принциптери убакыт менен текшерилип, кызмат адамдарынын реалдуу ийгиликтери жана жаңы практикалык изилдөөлөрдүн натыйжасында 100 жылдар бою уламдан улам жакшырып, өз жолун улантып келе жатат. Dale Carnegie компаниясынын дүйнө жүзүндөгү 160 өкүлү компанияларга жана жеке жактарга керектүү билимдерди алуусуна шарт түзүп, аны иш жүзүндө колдонууну үйрөткөн бизнестин баардык тармагы боюнча тренингдик жана кеңеш берүүчүлүк кызматтарды көрсөтүп келет. Эл аралык деңгээлде биргеликте иштөөнүн натыйжасы болуп, кызматтык инициативалар жана кардарлардын демилгелери эсептелет. Dale Carnegie Training компаниясы АКШнын 50 штатында жана 75тен ашуун өлкөдө белгилүү, 2700дөн ашуун машыктыруучу кеңешчилер, 25тен ашуун тилде программаларды алып барышат. Окутуудан 7 миллионго жакын адам ийгиликтүү өткөн. Ал программалардын бүтүрүүчүлөрүнүн арасында ири корпорациялардын жетекчилери, чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү, бийликтин мыйзам чыгаруу жана аткаруу органдарынын жетекчилери, ошондой эле кесиптик жана турмуштук бай тажрыйбага ээ жеке адамдар дагы бар. Dale Carnegie'нин принциптери. Досторду кантип багынтабыз? Биринчи, сын айтпаңыз, күнөөлөбөңүз жана даттанбаңыз. Экинчи, чын дилиңизден баа бериңиз. Үчүнчү, башкалардын жасалма болбогон кызыгууларын жаратыңыз. Төртүнчү, башкаларга чын дилиңизден көңүл буруңуз. Бешинчи, жылмайыңыз. Алтынчы, адамдын ысымы кайсы гана тилде болбосун, ал адам үчүн эң таттуу жана эң маанилүү үн экендигин унутпаңыз. Жетинчи, активдүү жана жакшы угуучу болуңуз. Башкалардын өздөрү жөнүндө айтып берүүсүнө шарт түзүңүз. Сегизинчи, маектешиңизди кызыктырган нерсе тууралуу сөз кылыңыз. Тогузунчу, маектешиңизди өзүнө чын дилиңизден баалуу сездириңиз. Онунчу, талаш тартыштан биринчиликти жеңип алуунун эң жакшы жолу андан баш тартуу. 11. Маектешиңиздин пикирин сыйлаңыз. Адамга эч качан анын туура эмес экендигин айтпаңыз. 12. Эгер сиз туура эмес кылсаңыз, дароо жана чечкиндүү түрдө моюнга алыңыз. 13. Эң баштан эле достук маанайда болуңуз. 14. Маектешиңиздин сизге дароо эле ооба деп жооп берүүсүнө мажбурлабаңыз. 15. Убакыттын көпчүлүк бөлүгүндө маектешиңиз сүйлөй берсин. 16. Аталган ой пикир маектешиңиз өзүнө таандык деп ойлой берсин. 17. Нерселерге маектешиңиздин көз карашы менен кароого аракет кылыңыз. 18. Башкалардын каалоолорун жана ойлорун тең бөлүшүү менен мамиле кылыңыз. 19. Жакшы максаттарга чакырыңыз. 20. Идеяларыңызды таасирдүү жеткириңиз. 21. Чакырык таштаңыз. Кычыгына тийиңиз. 22. Маектешиңиздин артыкчылыктарын чын дилден баса белгилеп, аны мактоого алуудан баштаңыз. 23. Башкалардын катасы түз эмес, кыйыр түрдө көрсөтүңүз. 24. Алгач өзүңүздүн каталарыңыз тууралуу сүйлөшүңүз. Андан соң маектешиңизди сындаңыз. 25. Маектешиңизге буйрук бергенин ордуна суроо бериңиз. 26. Кадыр баркын сактап калууга адамга мүмкүнчүлүк бериңиз. 27. Адамдардын кичине болсо дагы жасаган ийгиликтерин мактоого алыңыз. Берген бааңызга чынчыл болуп, мактоолорго жоомарт болуңуз. 28. Адамдарга жакшы аброй түзүп бериңиз. 29. Оңдолгон калыбында көргүңүз келген каталарды оңой эле оңдоло тургандай таасир калтырыңыз. 30. Сиз сунушталган нерселерди адамдар кубануу менен аткара тургандай деңгээлге жетиңиз. Тынчсыздануу жана кабатырлануу сезимдерин жеңүүнүн негизги жолдору. 1. Бүгүнкү күн менен жашаңыз. 2. Кабатыр болууга байланыштуу кырдаалдарда кандай кылуу керек? Өзүңүздөн сураныңыз. Эң жаман болсо эмне болушу мүмкүн?
Зарыл болсо ага баш ийүүгө даярданыңыз. Андан соң кырдаалды кантип өзгөртсө боло тургандыгын жай олтуруп ойлонуңуз. 3. Кабатырлануу жана тынчсыздануу ден соолугуңузга кандай зыян алып келе тургандыгын эстеңиз. Кабатыр болуу анализинин негизги ыкмалары. 1. Далилдерди топтоңуз. 2. Далилдерди дыккат изилдеп чыккан соң чечим кабыл алыңыз. 3. Чечим кабыл алынган соң ишке өтүңүз. 4. Төмөнкү суроолорго жооп жазыңыз. Көйгөйдө эмне маселе бар? Көйгөй эмнеден жаралды? Кандай чечимдерди кабыл алса болот? Чечимдердин эң мыктысы кайсы? 5. Кабатыр болуу адаты сизди каптап алганга чейин сиз андан биринчи болуп кабатыр болууну жөнгө салыңыз. 6. Дайыма иш менен алек болуңуз. 7. Болбогон нерселер үчүн кабатыр болбоңуз. 8. Жашооңуздан кабатыр болуу сезимин кууп чыгуу үчүн чоң сандар мыйзамын колдонуңуз. 9. Өзгөртүүгө мүмкүн болбогон нерселер менен алып урушпаңыз. 10. Кабатыр болуу сезимдерин чектеңиз. Тигил же бул окуя кабатыр болууга татыктуубу жокпу аныктаңыз. 11. Өткөндү эстеп өкүнбөңүз. 12. Сизге бакыт жана тынчтык алып келген ой толгоолорду тескөөгө алыңыз. 13. Дайыма тынчтык, эрдик, ден соолук жана үмүт тууралуу ойлонуңуз. 14. Душмандарыңыз менен эсептешүүгө эч качан аракет кылбаңыз. 15. Жамандык жөнүндө тынчсыздануунун ордуна ага даяр болуңуз. 16. Ишиңиздин оңунан чыкпай калган жактарын эмес, ийгиликтүү жактарын эсепке алыңыз. 17. Башкаларды туурабаңыз. 18. Ишиңиздин оңунан чыкпай калган жактарынан сабак алыңыз. 19. Башка адамдарга кичине болсо дагы бакыт тартуулаганга аракет кылыңыз.